Ошон үчүн да чындыкты мындай алдына карап сүрөйлү барыбыз. Биз мына мамлекеттин саясатыны, бүгүнкү жетекчилердин саясатын деп колдоп кетип аткандан кийин барыбыз бирдей колдойлу. Бул жерде отурган 90 депутаттын бардык укугу бирби? Бир болойлу. Ошол эле мезгилде мен өзүм кесиптештеримден да суранып кетет элем. Давайте мамлекет үчүн бир күйөйлү. Бирибиздин маселебиз чечилбей калса, бирибиздин кадрыбыз бир жерге отурбай калса, калп эле мындай сөздөр сүйлөп чыга бербей, давай бардыгыбыз мамлекет үчүн, элибиздин келечеги үчүн, жаркын Кыргызстан үчүн чогуу иштейли. Мен сиздерден ошону суранып кетем. Туура эмес болду. Андан кийин мына кече биз урматтуу депутатыбыз Шайлообек Атазов менен эмне тиги генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды, элдин муңун айттык. Ушул элдер тарабынан түшкөн арыздарды башкы прокуратура карап койсун деген оюбузду айтып атабыз. Мына кечеки болгон окуя баарыбызга эле бүт мамлекеттин баарына тарады. Ошол эле мезгилде мен ушул Атажурт Кыргызстан партиясынын төрагасы катары Кыргызстандын бүт булуң бурчунан биздин шайлоочулар Жеңишбек Шерматовичтан биздин партиядан келген ушул жерге депутат болуп баары кайрылып атат. Эгер биз сиздерге ишенип элдин үнүн айтсак, сиздер ал жерден элдин үнүн айтып отуруп, сиздер ошондой терс көрүнүштөргө кабылсаңар, анда биз кантебиз деген суроону коюп атат. Анан ошол эле мезгилде Нурланбек Турунбек сизге дагы суроо салып кетти. Ушул боюнча төрага катары өзүнүн оюну түз эфирде айтсын, биз эртең угабыз деди. Дайыма ушундай асуулар болот, бирок төрагалар буга чейинкилерди эле эчтекени айтпастан ошентип отуруп кеткен дейт. Ошонго бүгүн ошо элдин суранычын сизге жеткирип коеюн, өзүңүздүн оюңузду мына бардык ошол шайлоочулар мага канчалаган кайрылышты, биздин областтагы ошо координаторлор кайрылды, ошолорго өз оюңузду айтып койсоңуз. Ошону менен бирге Алмазбек Акынжанович, эми мына кечеки Жеңишбек Шерматович менен биздин кесиптешибиз Шайлоо Карбекович баргандан кийин Шайлоо Карбекович айтып атат. Кечетен баштап уже аларды төлөттүрө баштады деп. Эми ал жерде орган да чоң орган. Бул жерден айттырбай эле кыла турган иштерин кыла бериш керек да. Туурабы? Анан ошону менен бирге эми биз ар бирибиз эми сурап, уруксат алып, элдин үнүн жеткирелиби эми? Мына бул жерде болуп аткан терс көрүнүштөрдү дагы сиздер туура жеткиришиңиздер керек. Ушунун бардыгы туура эмес маалыматтын аягынан болуп атат. Ар кимибиз ар жерде шыйпаңдаганыбыздын айынан болуп атат. Ошон үчүн давай чындыкты мындай алдына карап сүрөйлү барыбыз. Биз мына мамлекеттин саясатыны, бүгүнкү жетекчилердин саясатын деп колдоп кетип аткандан кийин баарыбыз бирдей колдойлу. Бул жерде отурган 90 депутаттын бардык укугу бирби? Бир болойлу. Ошол эле мезгилде мен өзүм кесиптештеримден да суранып кетет элем. Давайте мамлекет үчүн бир күйөйлү. Бирибиздин маселебиз чечилбей калса, бирибиздин кадрыбыз бир жерге отурбай калса, калп эле мындай сөздөр сүйлөп чыга бербей, давай бардыгыбыз мамлекет үчүн, элибиздин келечеги үчүн, жаркын Кыргызстан үчүн чогуу иштейли. Мен сиздерден ошону суранып кетем. Рахмат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Конституциябыз бар, эгемендүү мамлекетпиз. Урматтуу депутаттар, бизге элдер тарабынан мындай көптөгөн арыздар түшүп атат. Бул арыздарда ушул прокуратура органдарынын кылып жаткан иштерине наразычылык болгон арыздар. Биз кече күнү ушул жерде чыгып, ушул элдер тарабынан түшкөн арыздарды башкы прокуратура карап койсун деген оюбузду айтып атабыз. Бизди келип кабинеттен 3 прокурор суракка чакырып кетип атат. Биз суракка чакырганга арданбайбыз, конституция бузулуп атат. Биз ушул мамлекеттүүлүк үчүн мамлекеттин саясатын колдогон депутаттарбыз. Президенттин саясатын колдоп жатабыз. Коопсуздук үчүн, келечек үчүн. 10 жылдан бери эле ушул чет жакада качып жүрүп, оппозицияда жүрүп, ушундай патриоттор мамлекетке келсин деп жүргөн депутаттарбыз. Ана мына кече мен барып туруп, Дордойдогу $120,000 алган ишкердин улакчынын контейнерден алып кеткенин айттым эле, 3 жолу айыл өкмөттө соттолгон Шылуун экен, аны ошол эле күнү кечке таап келе турган болушту прокуратура. Ана мына 24,000 жер боюнча $24,000 Жаныбектикин. Аны ошол жерге чакырып арыз жаздырып ишти баштады. Жалал-Абадтагы, Сузактагы инвесторду бүгүнкү күндө Өзбекстанга куу берип өздөрү басып алгандар
480 000 berебиз деп кече кечке өзүнүн убадасын бериштир. Ал эми бул bir айдан бери Камчы Кыдыршайыштын кийлигишип, СМБ прокуратура, Сузак прокуратурасыны менен иштеп аткан иш болчу. Мына ушул иштердин бардыгын биз айткандан кийин ушул жерде депутаттар көтөргөндө иштеш керек беле. Ошону өздөрүнүн эле учурунда аткара берсе болбойбу? Азы түнү менен дагы мына пачкалаган прокуратура иштерине наразычылыктар келип түшүп атат. Ушундай элдин адилетсиз иштер болуп аткандыгыны биз жоёбуз деп кайра революция болуп атпайбы? Мен башкы прокурордон сурайт элем. Кечеги биз берген сурактагы маселелер боюнча аягына чыгарып бериңиз. Сиздин өкүлдөрүңүз айтты. 2 күндө биз результат беребиз деп. Сиз баш прокурор катары алар айтып атат. Бирөөлөр дейт, удостоверенияны көрсөтүп, ошолор биздин атыбыздан прокурорлор тоскоолдук кылып аткандыр деп. Айтат элем, урматтуу төрага, эгер депутаттарды кабинетине чейин келип, үчөө келип, суракка чакырып кетсе, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы? Рахмат, 3-чү микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Альянс фракциясынан 5 мүнөт убакытты Алимжанов Фархатбек Айбековичке берип коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Рахмат, 1-чү микрофон. Арабагыла, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Чынында кечээ күнү бул бир прецедент түзүлдү. Биз баш мыйзам менен жашаган мамлекетпизби? Баш мыйзамдын беренелерин окуп, карап койса болмок. Кечээ күнү чынында биздин парламенттин 2 депутатын повестка берип, баш прокуратурага чакырып, 3-4 саатта ошол жерде сурак алып, төрага мына ушул маалымат азыр массалык маалымат айдыңында желдей тарады. Биздин регламентте дагы жазылып турат, мыйзамыбызда, баш мыйзамда да жазылып турат. Депутат өзүнүн ой пикирине, сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтук алынбаш керек эле. Эгерде баш прокуратурадан маалымат керек болсо келип, ушул жерде жакшынакай эле кабинетте ошол маалыматты алып, тергөөчүлөр жетишсе болмок. Бул президент кайталанбаш керек. Ошон үчүн буга бир мыйзамдык баа берип, урматтуу депутаттар, бир баа, саясий баада берип коелу. Курманкул мырзаны баарыбыз сыйлайбыз, колдоп атабыз мына, мамлекетте жакшы иштер жасап атат деп. Баш мыйзамды окуп, баш мыйзам менен жашайлы дегенден кийин бул мыйзам бузулбаш керек эле. Мындай ушул саясий жагындагы, мыйзамдык жагына дагы бир бааны берип, мына биздин ошол 2 депутатыбыз кечээ күнү чынында булар мыйзамдан чыгып деле сүйлөгөн жок. Элдин үнүн жеткирди. Келген элден түшкөн арыздарды айтышты булар. Менин оюмча бул бир аз аша чапкандык болуп атат да. Рахмат. Рахмат, 2-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, Алмаз Акунжанович, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич. Азыркы пактакорлор биз силерди камакта жатканда, силердин сууңарга тоңуп, ысыңарга күйүп, чуркап жүргөндө, азыркы силердин тегереңерде жүргөн пактакорлор силерди соттогон. Соттогон эмес, анын башка нерселерди алган. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, биз эмне преступникпизби? Эмне биз кылмышкербизби? Мен 11 000 добуш менен келгем. Артымда элим бар. Урматтуу төрага, ушул маселени сөз карап коюңуз. Туура эмес болду. Андан кийин мына кече биз урматтуу депутатыбыз Шайлообек Атазов менен эмне биз тиги генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды, элдин муңун айттык.
анда элдин муңун айтпайсак, анда мойы жөнүнө балык депутаты болуп отурсак, анда кандай болот? Туура эмес болуп калат да. Элдин үлүн жеткирдик. Мынакей менде ондогон арыздар бар. Арыздарды мен жеткирдим. Ушул маселени карап коюңуз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович, мынакей кечээ мен сизге айттым. Ушу канча жолу протоколдук тапшырма берсек, сиз бир да жооп бербейсиз. Мына кечээ мен билбеймин, биздин башкы прокурорубуздун Жээнбековдор менен кандай бир мамилеси бар. Ошол теги Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду айткандан кийин ошондой бир сырбор башталды да. Мен айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров менен алар менен кошуп Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Сооронбай Жээнбековду сөзсүз камаш керек. Ал Атамбаев менен чогуу табакташ болуп жүргөндө, анын жакшылыгын көрүп, эмне жамандыгы болгондо бөлөк туруш керекпи? Камап, жамандыгын дагы чогуу көрүш керек. Мен ошону айткым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоев, шуну дагы бир көңүлгө алып коюңуз. Эгер биздин прокуратура кызматкерлери ушуларды защита кылчудай болсо, анда менден да айттуу сөздөрүм бар. Чоң рахмат.